Бата алыш керек. Бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт. Кыргыз жөн айткан эмес бул сөздүчү. Азыр жакшы сабак окусаң деле, мугалимге орой тийсең, каяш айтсаң, анча-мынча кылыктарын, анча-мынча туура эмес иштерин соткага тартып чыгарып ийе турган болсоң, анда ишенип кой, келечегиң жакшы болбойт. Мугалимди сүйүндүрсө, ошо бала кем болбойт. Ким мугалимдин батасын алса, ошо бала кем болбойт. Бирок ким мугалимди капа кылган бойдон мектептен кетсе, жашоодо бир проблемага туш болсоңор, жолуңарда тоскоолдуктар болсо, кыжылачылыгыңар көп болсо, өзүңөрдөн көргүлө. Бет экенсиң. Кейбир адамдар бар го мындай. Сага жамандылык кылган эмес, жакшынакай эле кийинип жүрөт, прическасы сонун эле, бирок негедир жактырбайсың. Антипатия болот го. Ошо ичинде негативтерди көп көтөрүп жүргөндөр экен. Ассаламу алейкум. Ардактуу эжекелер, ардактуу агайлар, балдарым, кыздарым, урматтуу Айда эжеке. Алым болсо, башчысы ал элинин бактысы деп коет. Жалаң математика, физика, химия, физкультура, геометрия сабактарын окуп эле жакшы адам болуп кетиш чындыгында кыйын. Адис болгон башка, адам болгон башка, эжекенин, коллективдүү мугалимдердин балдарды ар тараптан тарбиялый деген ниети өтө жакшы ниет. Биринчи ниетке жараша болот. Эгерде эртең менен турсаң, жей турган тамагың жок болсо, бирок кечке жүрсөң, андан жөн гана ачка болосуң. Бирок тамак жок экен, андан көрө орозо тутайын деп ниет эле кылып койсоң, орозо өтүп кетет да. Ошон үчүн жакшы ниет жарым ырыс деп кыргыз бекер айтпайт. Эмне үчүн мугалимдер чакырып атат, спикерлерди чакырып атат, мотиваторлорду чакырып атат, коомдук ишмерлерди чакырып атат? Эң эле башкы ниети биз тарбиялаган балдар жакшы адам болсо деген. Мугалим мөмөлүү дарак дейт. Бирок мөмөсү кандай болот кеп ошондо? Кээ бир мөмөлөр бар, курт жеген мөмөлөр. Кээ бир мөмөлөр ачуу. Кээ бир мөмөлөр бышпай түшөт. Кээ бир мөмөлөр чирип калган. Кээ бир мөмөлөрдү чымчыктар жеп кетет. Ошон үчүн багбанга эң кымбаты жакшы мөмө да. Мугалимдер кийин персоналдык пенсияга чыгып көп айлык алган ага сүйүнбөйт. Бала бакырасы бай чыгып, үй жай кылып берсе буга сүйүнүшү мүмкүн, бирок эң чоң бактысы качан мен окуткан бала жакшы чыкты деп ошого сүйүнөт. Ким эгерде мугалимдерди сүйүндүрсө, ишенип койгула. Жакшылап угуп койгула шуну. Мугалимди сүйүндүрсө, ошо бала кем болбойт. Ким мугалимдин батасын алса, ошо бала кем болбойт. Бирок ким мугалимди капа кылган бойдон мектептен кетсе, жашоодо бир проблемага туш болсоңор, жолуңарда тоскоолдуктар болсо, кыжылачылыгыңар көп болсо, өзүңөрдөн көргүлө. Кыргыздын бир сөзү бар: жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдү карап түкүрсөң кайда чөт көзүңө деп. Бир туура эмес кылып ойлоп атасың, билбей калат. Мүмкүн мугалим билбей калат аны, мүмкүн башкалар билбей калат. Бирок бирдекени билели да, абийирин карап турат, анан Кудай карап турат да сөз. Ошон үчүн менин биринчи кеңешим ушул: балдарым, мектептен биринчи бата алып кеткиле. Кимдин? Мугалимдин батасын алып кеткиле. Ким эгерде мугалимди сыйлабаса, ага эч качан илим жукпайт. Жукса да берекесин бербейт. Кыргыз айтат го, берекесин берсин деп. Азыркы жаштардын эң чоң тилегени, мына эжекелер отурат, Z поколение деп коет, канткенде тез байып кетем ошол экен да. Байып кетем эмес, тез байып кетем. Мурда кол менен иштеп, кара жумуш кылып, мигрант кылып болуп, көрбөгөндү көрүп байса, азыр тез эле байып кетсе да. Тез эле байып кетсе, эң башкы тилеги ошол экен. Бирок ашык өлөт баш жарбайт деп коет, бирок ал акча жөнүндө эмес, балдар. Биринчиден, эч ким тез байый албайт. Бул лотереядан утуп кетиши мүмкүн. Лотереядан. Ошол эле. Же атаңдан калган байлык болушу мүмкүн, бирок ал жукса, берекесин берсе, пайдасы тиет, болбосо адам бат эле кайра кедей болот. Ошон үчүн балдар биринчи ойду өзгөртүш керек. Эң кыйын нерсе эмне айтып берейинби? Эң кыйын нерсе ойду өзгөртүш. Адамдын ою кандай болсо, кылган иши ошондой болот. Эмне үчүн кээ бир балдар түнкү клубка барат, эс алуу ошо деп ойлойт, бирок түнкү клубтан эч ким эс албайт. Ал жактан душманың ашат, жинди болосуң, уйкудан каласың, эртесин нерв болосуң, бака шака, конфликт. Ошон үчүн мен биринчи силерге кеңешим: бата алыш керек. Бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт. Кыргыз жөн айткан эмес бул сөздүчү. Азыр жакшы сабак окусаң деле, мугалимге орой тийсең, каяш айтсаң, анча-мынча кылыктарын, анча-мынча туура эмес иштерин соткага тартып чыгарып ийе турган болсоң, анда ишенип кой, келечегиң жакшы болбойт. Эки адам бар. Ошол экөөнүн өзгөчө батасын ал. Биринчи ким? Ата-эне, экинчи мугалим. Мурда устат ата-энеден артык деп айткан. Ушунун маанисын түшүнөсүңөрбү?
Устат ата-энеден артык. Кантип эле артык болсун деп атасыңар да, туурабы? Бирок кимдин сага жакшылыгы көбүрөөк тийип атат? Албетте эркелетип өстүрдү, эрежеге жеткирди, апаң эмизди, чоңойтtu, атаң багып атат. Бирок ушул нерсе туура эмес экен да. Ата-энелер айтат экен, мен баламды багып атпаймбы деп. А бир алымыбыз айтты, атты баг, итти баг, кушту баг, балага тарбия бер деп. Эгер тарбия бербесеңчи, калтырган байлыгың деле берекеси болот экен. 3-4 жылда тик өтүп, анан 5-жылы кайыр сурап калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн эң чоң байлык жакшы тарбия. Эмне үчүн устаттын даражасы кээде жогору болот, кээде эмес көп учурда жогору болот. Анткени устат сага канча нерсе үйрөттү. Атаңга алып келип акчаны жөн эле берип коюп атат. Белектин жөн эле берип коюп атат, кийимди жөн эле берип коюп атат. Туурабы? Келечекте балким машина берсе деле машинанын киришин жөн эле берет, тех паспортун жөн эле берет, үйдүн кызыл китебин жөн эле берет. Бирок мугалим билимди жөн эле бере албайт да. Канча нервип кетет. Мына бир эле тема. Пифагордун теоремасын билесиңер деми. Ушуну түшүндүрүшкө кандай кыйын да. Бир теңдемени түшүндүрүш, формуланы түшүндүрүш, зататош, тактош, сынатош, толуктош, дагы эле түшүнбөгөндөр толтура алат. Башка бирөөнүн баласы ыйласачы, башың ооруйт. Бирок өзүңдүн балаң ыйласа жүрөгүң ооруйт. Кийин мына эне болосуңар кудай кааласа кыздар. Башка бирөө баласы тополоң кылып атса, ошо баласын болду деп атса, жиниң келет го, бир койбойбу деп, туурабы? Анткени сенага башың ооруп атат, тиги мээрим менен карап атат. А мугалим башка эле бирөөнүн балдарына түшүндүрүп атат да. Эми эгерде мугалимди кадырын эгерде билбеген болсоң, эжеке, мен бир сунуш айтайынбы? Сингапурда ар бир ата-эне жылына бирден мектепке келип сабак өтүп берет экен. Ошондой эрежени Кыргызстан боюнча киргизиш керек да. Ошондон кийин эжекең койчу деген ата-энелер жоголот ошондо. Агайыңы койчу, мектепте ошону үйрөтүп атабы, силерди карап атабы, тиги бу деп мектебин жамандаган ата-энелер ошондо жок болот. Өзүң кылбасаңчы, бирдекенин кадырын билбейсиң. Азыр мугалимдерге барып 1 саат лекция өтсөң деле мугалимдин кадырын түшүнбөйт, адам кылмай сайын түшүнбөйт. Эмне үчүн балдар ата-эненин кадырын билбейт, анткени ата-эне болуп көрө элек. Ошон үчүн бала тарбиялаганда ушул эрежени эске алып коюш керек экен. Балдар бизди түшүнүш керекпи же биз балдарды түшүнүшүбүз керекпи? Көрсө биз балдарды түшүнүшүбүз керек экен. Эмне себептен дегенде биз бала болуп көрүппүз, бала биз болуп көрө элек экен. Азыр түшүнбөгөн менен учур элине түшүнөт. Ошого баланы өзүңдүн деңгээлиңе көтөрүп тарбиялаба дейт. Баланын деңгээлине түшүп анан тарбияла дейт. Бала түшүнгөн нерсе бар, түшүнбөгөн нерсе бар, кызыккан нерсе бар, кызыкпаган нерсе бар. Ошон үчүн Сингапурда ата-энелер келеткенде балдарга сабак өтүп берет экен. Сабак бир өткөндөн кийин анан кийин барып, айланайын мугалим, сенен айланайын мугалим, эркиңден айланайын, сенин сабырыңдан айланайын деп калат экен да. Ишенбесеңер, өзүңөрдү мындай көзүңөрдү жумгула баарыңар. Бирин калтырбай көзү жумгула. Коркпо да деп, мен телефон урдап кетчү деп бол. Жум дегенде жумгула. Мен карап турам азыр. Соткага тартып коеюнчу жумбагандарды. Тамаша балдарым. Ата-энеңге делестеткиле, ачпай тургула азыр. Ата-энең бул жакка келди, кыргыз тилинен сабак бере баштады. Айрым беттер күлө баштады, көрдүңөрбү? Ата-энесин сабак берген эсте албайт да. Сага эле түшүндүрүп атат өзүңөчү, балам, заттын атын билдирген сөз зататош деп аталат. Эми ача бер көзүңөрдү. Өзү негизи барат дагы биринчи мындай түшүндүрө баштайт. Пифагордун тик буручтуу үч буручтукта деп баштайт да, туурабы? Жомдун законун түшүндүрө баштады. Биринчи жакшы эле түшүндүрөт экен ата-энечи. Балам, заттын атын билдирген сөз зататош деп аталат деп мындай жакшы айтат экен да. Анан бир 10 мүнөттөн карасаң, түшүнбөйсүң, заттын атын билдирген сөз зататош деп аталат. 15 мүнөттөн меси жайың. 20 мүнөттөн баласын чак-чак башка уруп, эшек чочкон, адам сен ким? Кошунан баласы деп баштайт экен. Көрдүңбү, өзүңдүн ата-энең өзүңө сабыр жетпейт. А бул жакта бир класста өзүңөр билесиңер, кимиңер тентек билесиң, шогуңар бар, сөз укпас бар, кергиштегени бар, текебери бар, ачуулусу бар, улун урматтабаганы бар, жакшы жаманы, ошолордун бардыгына чыдап мугалимдер сабак өтүп атат. Канча нерв, канча өмүр кетип атат, канча энергия кетип атат. Ачыгын айтайынбы, айлыгы деле жыргатпайт мугалимдер. Союздун учурундагы айлыкты азыркы эквивалентке бөлүп келгенде 100 000 сомдон ашык болгон экен. Азыркы эквивалент менен эсептеп чыгышып атышат, ал 100 000 сомдон да бир топ ашык болгон экен. Анын ошон үчүн балдарым жок дегенде мугалимди мындай аяп болсо дагычы жакшы мамиле кылгыла да. Мен мугалим болуп көргөнмүн. Кээ бир балдарга эжеке, сыр айтып кое берели. Мындай жакшы адеби үчүн деле 5 койгум келет,
бечара сабакты кыйналып өздөштүрө албайт, бирок адеби жакшы, адамгерчилиги жакшы, пейили жакшы. Ошонусун көтөрмөлөйсүң да. Ошого бир колуң 3 койгусу келбейт да ошогочу. Ошон үчүн эң жакшысы адеп акылактуу балдар болгула. Ана мугалимдерден суранат элем, 5 алар, 2 алар деп бөлбөй эле койгуңуздар. Кимден сый көрөсүң, бир Алла Таала билет. Мен деле мугалим болдум. Залай 5 алган балдарымы ушундай жакшы көрөт элем, бирок азыр көп учурда көчөдө мен тааныбаган балдар салам айтат. Неге тааныбайм? Анткени начар окуган балдар болчу да. Анан мынчанчы жыл эсиңизде барбы агай десем, анан сүйүнүп каласың. Ошон үчүн бул мектептеги жылдары башка, бирок мектептен кийин да мугалимдин батасын алыптыр. Мен Гарвард жөнүндө айтып берейин. Японияда окугамын, Америкада окугамын. Бүткөндөн кийин Гарвардтын бүтүрүүчүлөрү Гарвардка жардам берип турат эчке. Азыр мына канча окуучу келип атат мына бүткөндөрдөн. Барбы ошондойлор? Кем? Өтө аз. Мындай келип эжеке окуттуңуз эле, бир мезгилде кадырыңарды билбепмин, капа кылдым, жакшы окубадым. Эми жок дегенде азыр кайтарып берейинчи, эмнеңер кем деген мугалимдер, окуучулар барбы? Биз жүрө береткенбиз да. Эмне үчүн батыш өнүгүп атат? Алар бүткөндөн кийин өздөрүнүн ассоциациясы бүтүрүүчүлөр кадимкидей жардам берет. Бирине бири жардам берет, анан мектебине жардам берет, муктаждарга жардам берет. Бул жашоодончу адам болуп өтүш керек да, байлык деп жүрө бересиң. Бир күн аябай бай болосуң, бирок өлүп баратканда бай адам өтө кайгырат экен. Себеби байлыгын таштагысы келбейт экен да. Ушу меники болчу, меники болбой калабы деп. Ырыскың башка, байлыгың башка. Миллиард тапсаң делечи, жебесең, ичпесең, кийбесең, пайдаланбасаң сен ырыскың эмес экен да. Миллиард күнүгө таап атасың, бирок карасаң жегениң, мына тамактан өткөнү сеники, тамактан өтпөй калса ал да сеники эмес экен. Биздин жана айрым устаттар айтат, адам өлгөндө дейт, ошо баягы жуундуруп атканда оозун карасаң дейт, нан нар жака кетпей калган болот дейт. Ал дейт тооктун ырыскысы дейт да. Оозуна кирген бирок ар жагына кеткен эмес дейт. Ал биякта миллиардтарын айтпай эле коелу. Кийип эскирткениң сеники экен, анан бирлерге бересиң го. Жанагы бир мечитке берип коесуң, муктаждыкка берип коесуң, же болбосо агайларыңа жардам берип коесуң. Ошол сеники экен да. Ошол сеники экен. Баягы аны молдокелерим түшүндүрөт экен. Тияка барганда соовун сен аласың депчи. Ошон үчүн берип үйрөнөлү. Берген кол алган колго караганда жакшыраак. Кол ачыктыкка үйрөнөлү. Сараң адам өмүр бою кыйналып өтөт экен мындай. Сараң адам бай болсо да байбайт экен, анткени аз көрүнө берет экен да. 2 үй алса деле аз, 3 үй алса деле аз, адам тойбойт экен. Анан экинчиси бирөөгө бергенде жаны чыгып кетет экен да. Ошон үчүн сараңдын эң чоң жазасы кайгырып жүрөт экен. Берешенин эң чоң бактысы ошол экен. Сүйүнгөн боюнда өткөн бир индиялык бай жөнүндө өткөндө сонун окуяны айтып берди. Өзүнүн максаты бай болуш болуптур. Байды, эң сонун ресторандарда тамак жейт, дагы эле бактылуулук жок. Сулуу аялдарга үйлөндү, дагы эле бактылуулук жок. Эң сонун машиналарды минди, мындан деле бакыт тапкан жок. Дүйнөнү көрүп келди, баягынын таягы. Эч байлык мага бакыт бербей койду дейт. Анан бир күнү бир досум, анан максат койдум дейт. Индиядагы эң бай адам болом деп максат койдум дейт. Эң бай адам болдум дейт. Ал нефть бизнесмен алек болгонбу, же темир бизнесмен алек болгонбу, заводдорду куруп, башка кылып. Ошондо да бактылуу болгон жокмун дейт. Анткени менден бай дүйнөдө адамдар көп экен дейт. Ошентип отуруп жүрсөм, анан бир күнү досум бир мектепке барып жардам берели деп калды дейт. Макул деп жардам бергенде бардык дейт. Канча акча? Мен барган деле жокмун дейт. Акчасын которуп койдум дейт. Эми досум экен деп. Өзүм деле билген жокмун дейт. Анан бир күнү чакырды дейт. Ошол мектепке өзүң да барып келбейсиңби? Эмнеге барайын десем, сен жардам берген балдарды көрүп кел. Барсам дейт, көзү көрбөгөн балдардын мектеби экен дейт. Ошолорго анан укпаган балдар, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар экен да. Анан барганда дейт, баягы мына ишиңер бүттүбү, мына жериңер жылуу болуп калдыбы, спорт залыңар бүттүбү, азыр отургучтарды алмаштырып койду, бүт шарттар сонун болуп калдыбы, сонун болуп калды. Жылуу болуп калдыбы, жылуу болуп калды. Оюнчуктар баягындай баары келдиби, келди. Ошону эмне үчүн болду билесиңерби? Жардам берген адамдар болду дептир да. Жардам берген адамдар болду. Ошону чакырып коелу дептир да. Анан дүркүрөтүп кол чаап, ошондо биринчи жолу мындай жүрөгү жибип тур баягы байдынчы. Тигилердин сүйүнүп атканын, жылмайып турганын көрүпчү. Анан эми кетери деп атса эле бир кичинекей бала келип дейт, бутунан кучактап алыптыр. Анан кой бербейт имиш. Не болду десе, неме бир жакшылап эстеп калайынчы ушу кишини дептир. Анын кулагы укпайт экен, көзү көрөт экен. Бутугунан кучактап анан ушу кишини жакшылап карайынчы. Не десе, мен Кудайдын алдына барганда ушул кишини бейишке кир деп суранам деп айткан экен. Көрдүңбү мына кара? Берешендик ушунчалык кымбат нерсе. Алгандын дейт, колу толот, бергендин жүрөгү толот дейт. Эметем берип үйрөнгүлө. Мына кыздардан сурагыла. Кээде карасаң, куник деп коет мындай. Раңы суук деп коет. Бирөөнү красавчик, краш турат. Биякта краш турат, биякта антикраш турат.
Аны карасаң эле красавица антикраш тандап алган да. Кунигин тандап алган. Эмнеге билесиңби? Берешендикин алып коет экен да. Белек берип, берешендерди кыздар да жакшы көрөт. Берешенди Кудай да жакшы көрөт, адам да жакшы көрөт, анан бейис да жакшы көрөт. Ошон үчүн берешендик үйрөнөлү, а бирок берешендик ушундай болсун, мугалимдерден кийин кабар алып тургула. Мугалимдерденчи бүткөндөн кийинки кабар алган башкача болот экен эчеге. Мен көп ушу нерсени кылып аптырмын, мына 2-3 жылдан бери мугалимдериме барып коем. Өткөндө бир эжеке бир жыйында чыгып алып, микрофонду алып алып сүйлөдү. Көзүмүн жашын көрсөтпөшкө аракет кылдым да. Ошол 2-3 жолу барып койгонум 11 жыл жакшы окуганым караганда жогору туруптур эчеке. Бүткөндөн бүтөт экенсиң дейт, өзгөчө пенсияга чыккандан кийин адам жалгызсырап калат. Жалгызсырап калат, баарлашкысы келет. Азыр жашсыңар мына. Кыздардын аркасынан поклонниктер толуп тура. Кат жазгандар, SMS жазгандар, сүйлөшөлү, кафеге баралы, алданып калбагыла кыздар. Анан бул курак делечи бара-бара өтүп кете берет. Жаштык менен кошочу анан бара-бара аркадан чуркагандар да азаят. Бирөөгө керегиң, анан карыгандардан бирөөгө керек болбой калат да жакындарынан башка. Ошо мезгилде батасын алсаңчы өтө башкача болосуңар да. Ошон үчүн балдарым, бул бүт өмүрдүн бир эле формуласы: бата ал, бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт. Анан биринчи кезекте устаттын батасын алып кетиш керек. Ким мугалимди капа кылып койсо, жалгыз барып, жок дегенде SMS менен мени кечирип коюңузчу деп үлгүрүп калгыла. Жөнөкөй эле нерсе, бириңден кечирим сурап кой. Азыр эң чоң нерсе адамдар бири-бири кечирбей жүрөт экен да. Адам бири менен бири кечирбей жүрсө, жан дүйнөсүндө баягы мусорду топтоп жүргөндөй болот экен да. Жан дүйнөсүндө мусор топтоп жүргөндөй болот экен. Элестетип көр. Бирөө картошканы көтөрүп коет го. Окуңар беле? Бирлерге таарынып жүрөм десе, эмне кылсам болот десе, анда билбем, таарынып жүрө бер, бирок мен айтканды кылып кой деп. Эмне десе, мына картошканы көтөр деп, жарым кап картошканы көтөрүп коюптур. Бирок ошону каякта болсо да көтөрүп жүр дептир да. Жарым эмес, балким кичинекей бир баштыктыр. Бирок колдон түшүрбө дептир. Автобуска түшөсүңбү, таксиге түшөсүңбү, жөө жүрөсүңбү, шар кыдырасыңбы? Анан баягыны көтөрүп жүрүп, анан бир күнү келет эне чирип кетти депчи. Көтөрө бер дейт. Анан бир убакта айтат, мен адамдар жаман көрө баштады, адамдар менден мындай жиркене баштады. Эмнеге? Чиригенден жыты чыгат экен да. Көтөрө бер дейт. Акыры болбой калды десе, эмес таштап кой дейт. Анан ошондон айтат да, сен дейт, бирөөгө таарынып жүргөнүң, кек сактап жүргөнүң ошондой эле дейт да. Карасаң, адам чиригенде адамдар жиркене баштады го, бул сени ичиңден ошондой кылып бузат экен да. Өзүң билбейт экенсиң. Кээ бир адамдар бар го мындай. Сага жамандылык кылган эмес, жакшынакай эле кийинип жүрөт, прическасы сонун эле, бирок негедир жактырбайсың. Антипатия болот го. Ошо ичинде негативтерди көп көтөрүп жүргөндөр экен. Бир күндө адам 50-60 миң ойлонот экен. 50-60 миң. 50 миң эле деп коелу, ошонун көпчүлүгү негатив экен. Муну өзүнчө эле эмне болуп алган? Прическасын карасаң, муну өзүнчө эле краш болуп эле, мактанчакта, беш алганына, карачы мына көйнөгүн көрсөткөн эле келди да, мына ушинтип эле жүрөт экенбиз да биз. Койчу, атасы мындай го, апасы мындай го, өзүңчө көрө албастан болот экен, кектен болот экен, өчтөн болот экен. Ошолордон арылган адам гана бактылуу болот экен. Болбосо байсыңбы, бийсиңби, ичиңде жаман ой болсочу, ошо сени эзип акыры жок кылат экен. Жаман ой биринчи өзүңдү бузат экен, өзүңдү жок кылат экен. Андан кийин тегерегиндегилерди жок кылат экен да. Мисалы мына, тамак жейсиңар да кыздар, туурабы? Тамак жасап атканда билем оюңарды. Мына айтканда бир тууган өзүңөрдөн 1 жаш же 2 жаш улуу агаңар бутун тырмап телевизор көрүп отурат, туурабы? Ошондо өзүңөрчө жиңер келет, туурабы? Бул деле жардам берип койсо өлөбү? Кылган эле ушу бездельник депчи, балейин жеп калды. Ошол ой байкең айтпасаң эле көрүнүп турат ошол ойчу. Ошол өзүңөн чыгат экен да үйгө таркайт экен. Анан кийин турмушка чыкканда деле ошондой. Азыр ойлоп атпайсыңарбы, красавчикке турмушка чыгып эле бактылуу болуп калам. Ошол эле турмуш болот. Алда бутун тырмап, сотка чукулап отурганда сен тамак сап аткан болосуң. Анан мына жок дегенде бала ыйлап атканда көтөрүп койбойбу деген ой сенден чыгат экен, анан кийин өзүңдү бузат экен, анан үй бүлөдөгү маанайды бузат экен, мамилени бузат экен да.